Заказчик толтур айттым го. Бизди интернеттен издеп, эми негизи бизди орустар издеп Дордойго келбей калды. Стройкада иштеп депчи. Жети атаң дворник болуп иштеген эмес деп жазсам, аябай класстар көп кетти комментарийгечи. Тура эле жүдөп, ичи чаң, кир. Сен өзүң дагы сүйлөшкөндү билбейсиң, анан келсе, мен заказды берсең эле мен сени алып туруп кыйратып берем. Менде бар дейсиң, туурабы? Ошого эми ушул нерсеге келгенде управление бизнесин, чоң бизнести башкарууга келгенде окубай туруп, баары бактылуу жашап, бай болуп, машиналарды айдагысы келет да. Бирок Ассаламу алейкум достор, мен Мурат Рахманов, MM Solvers компаниясынын негиздөөчүсү. Кыргызстан Азиянын Италиясы аталышындагы подкасттын кезектеги чыгарылышы. Бул подкасттын негизги максаты Италия сыяктуу СНГ өлкөлөрүнө, Орто Азияга жаңы модельди, сапаттуу сунуштап берүү. Ошол нерсеге биз өзүбүздүн салымыбызды кошуу. Биз бул подкасттын көрүүчүлөрүнө белек берели деп чечтик. Бизге катталып, жакшы комментарий жазган эки кишиге бизнес авторакка билет беребиз. Бул бизнес авторакта биз швейный цехтин ээлери менен отуруп маектешебиз. Жана жакшы бир не болот, нетворкинг болот. Ошол мүмкүнчүлүктү сиз аласыз. Ассаламу алейкум достор. Биздин Кыргызстан Азиянын Италиясы аталышындагы подкастыбыздын кезектеги чыгарылышы. Буюрса бүгүнкү конокто биздин Таптаза компаниясынын, Таптаза аттуу компаниянын негиздөөчүсү Чыңгыз Эсеналиев. Чыңгыз Эсеналиев менен бүгүн биз тигүү цехиндеги көптөгөн көйгөйлөрдү, бүгүнкү күндө бизде көпчүлүк биздин ишкерлер заказыбыз жок болуп атат. Эмне үчүн ушундай болуп атат деген учурлар болуп атат. Ошол темаларды сүйлөшөлү дедик. Чыңгыз байкебиз азыркы учурда швейный цехтерди өнүктүрүү боюнча өзү да иш алып барып атат. Ийгилик академиясы менен дагы иш алып барып, өзү тренерлик кылып келет. Эмесе Чыңгыз байке өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсең. Ассаламу алейкум. Биз Эсеналиев Чыңгызбек, Таптаза фабрикабыз бар, өзүбүздүн производство боюнча Таптаза логистик, также Таптаза инвестинин негиздөөчүсүбүз. Анан кийин азыркы күндө МФМ дагы бар бизде, Международная федерация мигрантов. Мигранттарга бул жакта жумуш орундарын кылып, бул жакка алып келейин деген жакшы ниеттердебиз. Ошол бүгүнкү күндө 40 жаштамын. Элге кызмат кылайын деп жүрөбүз. Кыскача ушу. Чыңгыз байке, биздин негизги максатыбыз, бул подкасттын негизги максаты Кыргызстанды Азиянын Италиясы кылалы деген максатыбыз бар. Себеби Кыргызстандын калкы биздин местоположениебиз ошол нерсеге туура келет экен. Биз Италия сыяктуу жакшы модельдерди чыгарып, кымбат модельдерди чыгарып, биз СНГ өлкөлөрүнө, керек болсо дүйнөгө чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Эмне ушул тигүү тармагында мен биринчи эле суроону мындай баштагым келип атат. Эмне үчүн тигүү тармагы? Эмне үчүн ушул тармакка биз басым жасашыбыз керек сиздин оюңузча? Бизге эми инвестцентрге көп бизнестер келет да. Ушу ойлонуп отуруп, бүттүгүнүн анализдеп туруп, Кыргызстанда туруп, Россияга барбай туруп, Россиянын рыногуна, СНГ боюнча чоң рынок Россияда. Россияда бизнес кылыш үчүн единственный Wildberries болуп атат, маркетплейстер. Анын ичинен эң жакшысы Wildberries. Озонго бир аз убакыт бар массово иштегенге. И швейное производство, Лехпром. Производство любой эле. Мен эми көп жылдан бери швейный цехте жүргөн үчүн ушул тармак гана эки жагын гана көрүп атам, Россиянын рыногуна иштеште. Башкаларга дагы ошону айтып атам. Бүгүнкү күндө көп цехтер жабылып атат, чынындачы. Онлайн иштешти билбей атат. Бир аз мутировать этип кеткен бизнес, ушул бизнес. Мурунку бизнес эмес, кечеги күндүн бизнесин кылып атат да. Биз дагы мурда иштегенбиз. Машинканы 4 машинканы коюп коесуң, кыздар өзү келе берет, заказ келет, тиге дорбеге алып чыгасың, сатасың. Бирок бүгүн башкача болуп кетти. Консультацияга келген адамдар да кече эле келди, бүттүгү түшүнүп атат экен ушунучу. Бизнес кичине өзгөрдү, ошол жагына кириш керек. Онлайнда бүгүн иштеп жүргөн байерлер производство ачып атышат.
А именно цехте дордойдо сода кылып аткан производствосун жаап атышат. Мага дордойскилер күнүгө почти 2-3 адам консультацияга келет. Дордойдо местан болбой калды дегендер. Ошол жөнүндө айтсам анча жогору чичалап атат. Дордойдо болуп эле атат депчи. Да, кече эле мен айтып атканмын. Привозной менен болуп атат Китай менен депчи. Кече бирөө келди, Китайдагы токтоп турат азыр депчи. Биздин ряд Китай менен содогон полный токтоп турабыз дейт. Ошого Россиянын рыногун жакшы көрүп, анан производство менин бул өзү сүйгөн өнөрүм. Бир аз кичинекейимде стилист болом деп неме болгондо үйдөгүлөр күлүшчү эле. Дизайн, стиль придумывать этип, мурда ошентип чыгарчу элек дордойгочу, өзүм придумывать этип неме болчу элем. Жакшы сатылчу эле. Что өнөрүм болуп калды болуш керек дейм. Бүгүнкү күндө сиз 15 жыл болду. 15 жыл ага. Именно. Цех иштетип аткан 15 жыл ага. Содада жүргөнүмө 28 жыл болду. Биздин өлкөгө бул тегүү тармагы кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Тегүү тармагы биринчи эле рабочий орундар, жумуш орундары. Анан кийин келечек алдыда болуп атпайбы? Негизи алганда Кытайдын бир провинциясынчалык чыкпайт экенбиз, Кыргызстан общий. Азыр эң негизи эле иштеп аткан Чүйдө. Ошого мен ойлоп атам, келечекте биз Бишкектин чекеси, Чүй область аябай көп фабрикалар көбөйөт. Азыр эле бир 20дай фабрика бар, ишөө жаңы салынат. Кече бир инем менен жолуктум. Ал дагы чоң фабрика салды, 2,5 мың квадрат. Ушундай немелер көбөйүп атат. Келечек ушул жакта деп ойлоп атам. Биз мен Кытайда окуп келгемин да. Биздин мугалимдер мындай айтчу да, экономиканы алдыга тарта турган чоң бир факторлордун бирөөсү бул жеңил өнөр жай депчи. Жеңил өнөр жай көп жумушчу талап кылат. Андан кийин ал көп адам иштегендиги үчүн экономикага аябай салымы чоң депчи. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын экономикасын алдыга тартып кеткенге жеңил өнөр жай чоң салым кошулат да. Сөзсүз түрдө биз өзү илгертен эле жибек жолубуз да. Улуу жибек жолундабыз. Дагы деле ошодо. Онлайнга өтүп кетсе деле ошо. Бизге Кытайдан келет сырьё, биз переработка кылабыз, могул жерде жумушчу орундар менен жумушчулар тигип даяр товарды Россияга сатканыбызда бизге баягы орусча айтканда живые деньги деп коет. Ошолор келет экономикабызга. Кытай мамлекетинде эле негизги экономикасын алдыга жылдырган ушул жеңил өнөр жайда. Бирок алар азыркы учурда ушул Орто Азияга жылдырганга аракет кылып атат да. Орто Азияга себеби аларда уже баягы алдыга жылып кетишти. Бул компьютерный инженерия деген нерселер, машина, автопром өнүгүп кетти. Ошон үчүн бул жеңил өнөр жайды алар чет мамлекетке биз жактуу, бизге окшогон эми өнүгүп келаткан өлкөлөргө чыгарып атышат да. Ошон үчүн биздин бул максатыбыз дагы ошол нерсени элге жеткирип калуу. Бирок азыр биз Кыргызстан, сиз айтып атпайсызбы? Москвага көбүнчө тегебиз деп атабыз да. Москвага, анан Эсен өлкөлөрүнө. Биз Москвага канча процент экспорт кыла алабыз бүгүнкү күндө? Москва эмес, общий Россия. Негизи Россия. Россияда процентный соотношение мен жакшы билбейм негизи, бирок биздин основной менин предположением боюнча биз основной Россия рыногунда иштейт биздин жеңил өнөр. Биздин жеңил өнөр жай көбүнчө ошол жакка. Казакстан, анан кийин СНГ, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын ичине дагы, бирок аз. Основной ушу Россия. Мен оюмча бул 80% деп ойлойм. Бул жерге конкретно анализ кылган эмеспиз, бул предположением гана. Бирок Россиянын рыногуна биз Россиянынга кирген импорттарды канча процент болот деп ойлойм? Мисалы Өзбекстан мен окушум боюнча бир 60-70% кирген. Буну изучать эттик. Буну 3% экен. Кыргызстан Россиянын рыногуна 3% толуктайт экенбиз биз. Мен оюмча бул өтө аз. Биз азыр Кыргызстан 3% Россияга чыгарып аткан болсок, анда Кыргызстан бүт барыбыз биригип туруп, швейный тармак менен алектенсек, ошондо дагы жетишпейт экенбиз. Бүттүгүбүз бирден швейный производство ачсак дагы, не только швейный да, бүттүгүбүз производство ачсак, иностранецтерди алып келип иштетсек, барыбыз 10-20 адам, ошондо дагы биз Россиянын рыногун покрывать эте албайбыз.
Мына бир көрүүчүлөрдөн үзүр сурап коеюн, мен Россияда окугам мектепте. Университетте ошон үчүн бир аз орусча сөздөр көп чыгып кетсе кечиресиздер. Эксперт катары сизге бир суроо бергим келип атат. Сиз 15 жылдан бери Швейни тармакта жүрөсүз. Швейни цехти өзүңүз башында айтып кетпедиңизби? 3-4 Швейни машинка менен иштеп атышат депчи. Швейни цехти кантип, кандай жол менен кичинекей цехти фабрика деңгээлине алып чыкса болот? Акча менен. Биринчи очередь швейный производствода эме иштеш үчүн ичинде уже заказ келгенден кийинкисин айтсак да. Бул эки ресурс бар да. Бул баягы эле машинкалар. Экинчиси человеческий ресурс, адам. Ушул нерсе менен иштейт производствочу. Бирок бизде рабочая сила жетишпейт азыр. Ошондуктан иностранецтерди алып келиш керек. Рабочая сила жетишпейт. Мен өткөндө да бир спикерге ушул суроону бердим. Бизде рабочая сила жетишпейт да, Кыргызстанда. Бирок Москвага бардым. Бүт биздин мекендештер Москвада такси кылып жүрөт. Эркектердин көпчүлүгү такси. Кафешкаларга барсаң, кыздар официант болуп иштеп жүрөт да. Администратор болуп иштеп жүрөт. Ошондо мындай түшүнүксүз да бизге. Неге биздикилер чет жакта жүрөт деп атасыңбы? Да, биздикилер мындай ойлойт экен да, иностранецтерге биз аз төлөйбүз. Ошон үчүн эми основной азыр бизге келип аткан Индия, Пакистан, Бангладеш да. Башка өлкөлөрдөн да бар аз-аздан. Анан ошого буларга аз төлөйт жок, на самом деле көп төлөнөт. Көп эле акча алышат да. Могул жерде азыр жүрүп, ар жерде өзүлөрү кыдырып иштеп атышат. Биздикилерден көп акча алып коюп атышат. Россияда жүргөндө көп акча алам деп ойлойт, бирок ал кымбат шаар. Биринчи очередь Москва. Анан кыйналып жашашка туура келет, экономить этип. Мына жерде деле ошентип иштеп, ошентип экономить этип жашасаң байыса болот да. Бирок биздикилер өзүнүн жеринде иштебейт негедир. Той аштан бошобой калат. Банядан, достон, туугандан бошобой калабы. Чет жакта жүргөндө негедир иштейт да. Настрой ушундай болот окшойт, иштегени келгенмин депчи. Бирок бизге эмнерге келип иштесе возможность көбүрөөк. Ана бизде бир неме бар экен да. Именно Лихпромдо эркектер иштебейт деген түшүнүк. Таксиде иштейт, стройкада иштейт эркектер. Кече күнү бирөөлөр жазып, жети атаң тигүүчү болуп иштеген эмес деп. Мен айтсам, жети атаң тигүүчү болгон эмес, эркекте болгон жакшы, эркектин ишин кылганы жакшы, стройкада иштеп депчи. Жети атаң дворник болуп иштеген эмес деп жазсам, аябай класстар көп келет комментарийгечи. Туура элеби? Повар болуп иштеген эмес жети атаң. Эми жети атаң алды бүгүнкү заманда бүлөнү багыш үчүн, жакшы бериш үчүн бүлөңө эмне иш болсо да кылышың керек да. Сен обязансың. Жөн отуруп такси жалкоонун иши. Такси убактылуу өмүрүңдү жечүү нерсе. Бул нерседен чоң масштабка чыгып кетиш жолу жок. Швея болуп иштесең чоңоюуга жолу бар. Швея болосоң, кийин спецмашинкаларда иштегенден кийин технолог болуп, анан дальше өзүң производство ачып, то есть өсүүгө жол бар да, прогресс. А таксиде, башка нерседе жолу жок. Жөн эле алаксымай убакыт өлтүрмө. Ошон үчүн курнамызды коюп туруп, жигит болгондон кийин келип иштеш керек. Анан анчамчылар бар экен, өзүң келип иште да, өзүң тик да депчи. Анан биз кантип тигебиз? Адам же организационный частьта болуш керек, же функционалда ичинде жүрүп тигип отурушуң керек да. Ошого жумуш орун кенен бизде. Даже президентибиздин пресс катчысы жазып чыкты. Бизге строительствого, анан жеңил өнөр жайга жумушчулар жетишпей атат, келгиле депчи. Действительно биз стройкага жана да кирип көрдүк да. Бир неме. Вообще жетишпейт экен. Жумушчу жетишпей, иностранецтерди нанимать этип, жок дегенде Өзбекстандан усталарды алып келип иштетет экенсиң да. Ал дагы бир кыйын нерсе болуп атат да. Ошон үчүн айтат элем, бизге келиңиздер иш кенен. Жөн эле отмостка айта бербей. Азыр бүгүнкү күндө тигүү цехтерин жетекчилерин чарчаткан кайсыл маселелер бар? Билимсиздик. Билинбей эле рутинада кыйналып жүрүшөт. То есть швейный цех дегенде ойлойт экен, цех деле жөнүндө сүйлөшөлү да, фабрика жөнүндө эмес. 20 машинка жөнүндө. Ойлошот экен да. Машинканы алып келип койдуң, помещениени алдың,
Кыздарды чакырсам заказчик кел десем келсе тигип кете берет деп ойлойт экен да. Организационный часть жок, өздөрү ответственность албайт. Канча производствого бардым да. Бүттүгү төңкөйт, кыз жок дейт, заказчик жок, анан тиги технологиум начар болуп атат дейт, жок. Бүттүк. Основной проблема бул производителде экен. То есть владелецте, жетекчиде. Ошол производствону кармаган адамда экен. Билимсиздик. Коммуникация жок. Мен ушундай адаммын деп түздөн түз эле ура берет. Ага деле ушундай ар ким менен сүйлөшкөндү билиш керек да. Жумушчулар менен сүйлөшкөндү. Анан документация менен иштеген жагынан кыйналып атат биздикилер. Эң жеңил нерсе документация менен иштеш. Ошону бир кыйын проблема көрүшөт экен. Эми орустар заказ келсе, селлерлер бизди издеп жүрөт да, Россиянын селлерлери. Интернеттен кечке издешет. Келип жакшы производство таппай атышат. Келсе, документиңер бар, 2 документ сураса, катып калып атам дейт да, кече бир кыз келип. Вам надо еще расти деп кетти дейт. Эң оңой нерсе договор дегенде, типовой договор интернеттен жазып койсо, чыгат да. Ошо нерсе, хотя бы ошо нерсе колгон келбесе, делегировать этип, бухгалтер алып койсо болот да. Бухгалтер, приходящий бухгалтер 20 000 сомго нанимать этип койсо болот. Бухгалтер это расход эмес, бухгалтер негизи доход эле өзү. Сенин канча прибыль таптың эсептеп берип, неделясына токтомой прибыль көрбөйт да, мына жерин өзгөртө эле стратегияны дей турган нерселер жөн эле кыйналып күн түн иштеп 3 ай 4 ай иштеп результат жок болуп жүрүшөт да. Биздики билимсиздик дегенде биз жанагы эле темада экенбиз да. Мисалы үйгө жашыбызда телевизор сатып алчубуз да. Анан пультовый телевизор келгенде баскылап көрүп туруп, анан түшүнбөй анан кийин жанагы инструкциясын ачабыз го. Швейный цех курганда деле ошондой болуп калат экенбиз да. Өзү негизи любой нерсеге адам окуйт да. Машина айдаш үчүн окуйсуң, туурабы? Мисалы, жөнөкөй эле элементарный банкта отуруп, кнопка басып отуруш үчүн 5 жыл окуп атышат да. Негизи бир айда эле көрсөтүп коет анынча. Ошого эми ушул нерсеге келгенде управление бизнесем, чоң бизнести башкарууга келгенде окубай туруп, мен билем, кээ бир голодныйлар келип, мен айтып атам, мына дедим, атайын сен үчүн курс кылып койду, ишкерлик академиясы курс кылып, мени чакырды, кел окутуп бер, практика катары. Болбогон тыйын берип атат, немеге арзан кылышта элге доступный болсун депчи. Эми түшүнбөгөндөр бар. Ал жерде офисный расходдор бар. Туурабы? Сотрудниктер бар, канча сотрудник, налог анысы мынысы бар да. Ушу силерге доступный кылып ушу келип окуп ал десе келет дагы. Жок, мага заказчик эле болсо болду деген голодный адамдар бар экен да. Заказ берсең, ал жүдөйт. Кайра эле барып, баягы эле рутина проблемага түшүп кетет. Ал заказчик менен да коштошот, урушат. Менчи өзү обязательствосын аткара албай калып, азыр бүттүк эле түшүнүп калыптыр. Производствода 3 нерсе керек экенин. Мурда көбүнө айтсаң жаңылык болуп чоң, оо дейт эле да. Цена, ба, качество, срок. Срок ушу үчөөнү бар бүттүк үчүн бар. Бириктиришти билбей атат да. Бирөөсү менен же экөөсү менен иштей албайсың да. Хорошо, жакшы ба бердиң, жакшы цена бердиң. Срогун 15 күнгө алдың дагы 1 айдан кийин бердиң. Ал көбүнчө биз түшүнүшүбүз керек. Биз азыр Валбереске иштеп атабыз. Валбересте карточкасы түшүп кетет. Срогунан өтүп кетсечи, ал ошол нерсеге расчет алган. Же болбосо кымбат баа берип койсоң, Кытайдан кымбат болуп кетет. Качество андай эмес. Ушул нерсенин бүттүгүн бириктиришти үйрөнүш керек. Надо будет отуруп алып канткенде ушул нерсени арзандатабыз, канткенде срогун команда менен отуруп дагы сүйлөшүп, бүттүгүн коюп чыгыш керек да, бирден. Надо будет перепланировка столдо кандай туруш керек дагы важный да. Ошондон бери бүт баарын эсептеп жүрүш. Обязательно. Каждый сантиметрди эсептеп чыгасың, каждый секунданы эсептеп чыгасың. Бүттүгү сенин жумушуң 10 саат эффективный жумуш ошол жерде батырып бүтүрүшүң керек болот да. Жөн эле убакыт кетирбей. Каждый 10 минуттан дагы кызганышың керек производствода. Эми азыр билимсиздиктен сырткары бизде мисалы сырье жетишпестик, же болбосо оборудованиялар жетишпестик, ушул сыяктуу проблемалар барбы? Вообще проблема жок. Сырье да, Мадинадан алгандарда кээде ткань жок болуп калат, рассеткалар жок болуп калат. Бирок чоң производстволор Кытайдан заказ берип алып келтирип атат. Оборудованияны дагы бүгүнкү күндө Мадинадан бул жактан, тил жактан карызга эле албаса, көбүрөөк алгандар Кытайдан заказ кылып алып келтирип атат. Кече күнү
иниме 50 машинка алдырдык. Бул жерге караганда $150 арзан болду да. Кытайдан заказ берип, мына акчаң болсо ошондой кыласың да. Жеңил болуп калды го. Кытай мына жерде кошунабыз болот, туурабы? Чыңгыз байке, эми заказчик темасына өтсөк. Бул жак сиздин негизги темаларыңыз болуш керек. Заказчик темасына өтсөк, бүгүнкү күндө көпчүлүк швейный цехтер дордойдогулар деле мен көп угуп калам да. Бизде заказчик жок болуп атат, ишибиз жакшы кетпей атат. Анан сурасаң эле жана карыз сурасаң баарын айтып берет дейт го, ошол сыяктуу да. Мындай сурасаң эле иш кандай болуп атат десең бүт ошол эмеде отуруп калышты да. Производством бар, заказчик жок дейт. Производством бар, заказчик жок. Жабылган калып. Заказчик толтур айттым го. Бизди интернеттен издеп, эми негизи бизди орустар издеп Дордойго келбей калды. Люблинодан да уже албай калышты. Анан бир нерсе түшүнүш керек. Көк жарга, ак босогого издеп келбейт. Үймө үй кыдырып жүрбөйт. Интернеттен издейт, туурабы? Ошого интернетте толук кандуу колдонуш керек да. Мына нерсе сага акча алып келиш керек. Развлечение эмес. Убакыт өлтүрмө эмес, акча алып келиш. Интернетке кир, бекер эле ресурстар бар да. Ошолорду колдонуп только интернет. Мында болуп калды. Wildberries деген темада азыр клиенттер, селлерлер именно орустун селлерлери отуруп, уже команда менен иш кылып калган. Өзүнчө компаниясы бар, командасы бар. Анан ал жерде заказдар керек, бияка товар кириш керек. Интернеттен издеген специально адамдын менеджерлери бар. Производстволорду издеп. Анан алардын биякта уже представительдер бар Кыргызстанда. Өзүнүн эле кыргыздардан. Барып көрүп кел производствону дейт. Келсе производство жок да. 10 машинка менен отурасың, 4 кыз отурат. Жүдөп, ичи чаң, кир. Сен өзүң дагы сүйлөшкөндү билбейсиң, анан келсе, мен заказды берсең эле мен сени алып туруп кыйратып берем. Менде бар дейсиң, туурабы? Менде производство тетиги жакта бир нерсе дейсиң, уже ал нерседен өткөн, уже алданып бүткөн. Алданбай калды, уже жүр көрөйлү дейт. Сен адамдарга надеяться этип атат да көбүнчө. Кече мага производствого заказчик керек деп айтып кое берейин дедим, капа болбосун. Оштон бир бала келди. Мен Бишкекке кел дедим. Келгенде барып дедим, мага дедим, мына сага количество, мына 3000 штук двойка, мына 5000 штук шым. Производство таап кел дедим. Барып көрдүк. Жок, 2 күндөн бери. Кече дагы бир кыз келди, заказчик жок дейт. Колуна карматтым, мына заказдар, мына 20 000 штук шым, мынаны барып тиктирип кел. Производство таап кел. Көтсүн деп атам да. Кандай кыйын экен производство табыш дагычы. Таппай жүрөт 2 күндөн бери. Кечке чалдат. Мына жерде 13 машинкасы менен бар экен, мындай экен, 4 кыз отурат экен, болбойт. Жакшылап, мына айтат 40 машинкам бар деп атат. Тиги 2 саат алыста деп атат. 2 саат алысты конкретно кайсы жер? 2 саат алыстын жери бар да. Туурабы? Ошону конкретно айтам. Бул курук сөздөр да көп элечи. Мен билем да, уже баштан өткөн. Тиги производство жок да негизи. Заказчик толтура издеп жүргөндөрчү. Производство жок эле, заказчик керек мага деп атышат. Билем, бир жерден помещение снимать этип койгон 60 000 сомго 10 машинка киргизген. Ал жерде кыз жок. Бул заказчик болсо, мен барып адамга берем дагы. Мына жерде немеси бар, соседтер бар. Гүлмира, Айжана келип отурушат төртөө. Мен калганын адамга берем. Ачык сөз да, ачык чынын эле айтыш керек. Анан бул жагын не дейт? Мен ал заказчикмен постоянно иштешип калсам, акырын кыздарды толтуруп алам деген неме да, үмүт да. Бул өзүн өзү алдамай жомок. Өзүн алдаган бизнестер дагы көп да. Убакыт өткөзүп, мынтип. Жок, заказчик интернетте толтура. Мына кимде реальный производство болсо айтайын. 30 машинкадан өйдө иштеп аткан производство болсо, келгиле биз силерге заказ беребиз. Толтура. Бирок биздин выездной технология, выездной отказыбыз бар. Барып текшерип көрөт производствону, качество ишин көрөт, жумушун. Конкретно болсо берет, күнүгө барып текшерип атат. Ошол жерде тигилип атат, кандай тигилип атат. Анан кийин отказы текшерип алып кетет. 3% допустимый бракка, бирок ошол жерде оңдоп анан алып кетилет. 20% болсо ошолорду калат, бизге акчасын берет. Потому что биз дагы ошону гарантия беребиз клиенттерибизге. 20% это сен уже банкроттосуң да.
брак. 10 кыз иштейт, 8 жакшы тигет, 2 начар тигет. Бул 2 начар тиккен уже брак болуп эсептелет. Вайлберисте. Конечно, потребительге иштеш керек, ал ол жерлердин кыйшык болуп турса уже албайт. Уже бракка эсептелет. Бул уже 2 кыздын сага 20% брак деген 10 кыздан 2 жакшы тиге албаган. Бул уже сени банкротко алып келчү нерсе. Чоң производстволор дагы бүгүнкү күндө катташып жүрөбүз. Биз азыр топ 100 деп неме кылганбыз. Чоң производителдер топтойлу деп азыр топ 10 топтодук. Максатыбыз биригип нетворкингтерди кылып ай сайын кантип жеңил өнөр жайын өнүктүрөбүз деген максатта топтолуп неме кылабыз. Аябай күчтүү инсандар ар бири топто болот. Сүйлөшсөң мозг, информация ушунча билим аласың да. Алардан ар бири заказына успеть этпей, чоң производство дагы издеп жүрөт. Барбы производство деп чалышат да. Ушунча 15 000 пиджак бар эле тигип бере аласыңбы, 20 000 двойка бар эле тигип берген адам таап бер дешипчи. Заказчик көп. Шылто заказчик жок деген. Кайсы жерге издешти билбейт. Тескерисинче бүгүнкү күндө бизге заказдар көбөйдү. Көп, аябай көбөйдү. Аябай. Себеби мо кечинде эле болгон историяны айтып берейин. Бирөөлөр заказчиги немеге Кытайга кеткен, крупный заказчик. Худе. Крупный Кытайга кеткен. Кайра келди дейт. Мен айтып атам, Кытайга барган невыгодно алар менен иштеше алышпайт. Бизден кеткендер кайра келет. Эң выгодный бизбиз Россияга. Эмне үчүн биз выгодныбыз Россия үчүн? Бир товар жакшы сатылып атса, ага 10 күн эле срогу бар. Карточка түшүп кетпеш үчүн, товар киргиз үчүн. Бир жумада тигип берүүчү бизбиз. Бир жумада тигип 3 күндө логистика менен жеткизип, киргизип коюучу складка бизбиз. Максимум чоң количество болсо 30 000, 40 000 единица 2 неделя убакыты бар. Ошондо чыгарып бере алчу бизбиз. Кыргызстан. Анан кийин акча жагынан дагы. Анан бүгүн өтө кымбаттатып бердик да чынында. Өтө алар производствону арзан кылышына аракетине кылат. 3x менен сатат да, среднем алгандачы, ал жердеги немелер 700 сомго алган нерсесин 2100ге коет. Ал жактын расходу көп да, комиссиялары бар өзүнүн. Анан 800 сомго чыгып калса 2400 сомго коюш керек болуп калат да. Ошон үчүн максимум алар дагы ценаны арзаныраак чыгарган аракетин кылат да. Биз ошо цена жагына карап беришибиз керек. Жөн эле азыр ценаны эмнеге кымбаттатып атат? Мен кыздарга жакшы төлөп беришим керек, кыздарды кармап калышым керек деп атышат. Кыздарды кармап калышың керек эмес, сен клиентти кармап калышың керек биринчи очередь. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Ал жагын, тиккен жагын коюш керек. Аны системага киргизиш керек. Кыздарды кармап калыш проблема болуп атпайбы бизде көбүнчө? Ошо айтып атпайсызбы, кыздарды кармап калышым керек деп бааны өстүрүп атат депчи. Кыздардын айлыгын көтөргөн жакшыбы же системаны өнүктүрүп, же анын ордун баса турган кандайдыр бир оборудование алып келип өнүктүргөн жакшы? Мындай да. Мен дагы көп төлөп бергим келет. Мен дагы көп төлөп неме ушунчалык ушу байып кетсе дем ары беричи. Миллионер эле болуп кетсин, Швецияда иштеп жүргөндөрчү. Возможностька да караш керек да. Мисалы бир платьяны 280 сомго алсаң, кыздарга азыр 150 сом төлөп бере аласың да. Потому что закройщик бар, ОТК бар, упаковка, ütүк, технолог деген расходдор бар да эми. Помимо этого налоги, свет, аренда деген немелер бар. Ошон үчүн максимум 150 сом төлөп бере аласың. Мен ошо кыздарга 250 сом эле төлөп бергим келет да. Мен дагы 400 сомдон алгым келет. Но анда эч ким бербейт. Ошо жагын түшүнүш керек да. Анда иш жок эле отура бересиң да. Ошон үчүн базар коет да, рынок коет ценаны. Сен кое албайсың, кыздар кое албайт. Бизде бүгүнкү күндө производстводо швеялар менен советуются экен да. Канчага тигесиңер депчи. Ценаны, если сен рабочийин коюп атса, бул иш болбойт. Бул болбой турган иш. Так что биз мамлекетти ойлошубуз керек, бизнести ойлошубуз керек. Бизнес биздин мамлекетке налогдорду төлөйт. Бияка көп не только жумуш орундар, еще сен канчалык көп тиккен сайын көп сырье кирет бизге. Көп продажа болот. Ошол жагында ойлошубуз керек да. Бир аз чоңураак ойлошубуз керек да. Жана сөзүбүздүн башында Москвада биздин мекендештер жөнүндө, анан Кыргызстанга келип деле
ошол именно тегүү тармагында алектенсе болот. Ошол нерсени баштап бул жактан кылып кетсе болот. Көбүрөөк акча табып байып кетсе да болот деген теманы баштадык эле. Ошону толуктоо үчүн ошол суроолорду бергим келип атат. Мисалы, мен барганда байкаганым ошол таксиде көп экен, анан биздин официанттар көп экен. Бүт эле майда чүйдө иштин баарын биздин мекендештер кылат экен да. Ошол биздин мекендештер келип туруп, Кыргызстандагы келип, кайсыл жерден баштаса болот, кантип өнүгүп кетсе болот ушул тигүү тармагында. Бул нерсеге мага дагы көп комментарий жазышат. Мен Россиядамын, барсам силерде иш бар, бирок тигүүнү билбейм дегендерчи. К сожалению, биз азыр окутпай атабыз. Бирок бул нерсени ойлоп, биз буга чейин 99 лицей при президенте бизге класс берген, 2 класс швейнингтерди окуткула деп, биз именно швея боюнча окуу курс ачканбыз бекерге. Ошондо дагы адам келген эмес да. Балким ошол кезде биз реклама жок, жеткизе албай калганбызбы. Андан азыркы күндө окутпай элебиз, бирок барып окусам, окуп үйрөнүп кетип иштесем болобу деген талаптар көп экен. Анан консультацияга дагы Россиядан келип, мына жерде биз шейни цех ачсам иш болобу дегендер келип турат. Акыркысы мына кече болду. Кече бир келин келди, 2 баласы менен жалгыз боюн экен. Биякка келип эле балдарым жанында отуруп иштесем, ал жакта иш жакшы дейт. Келип бул жактан үй алып койдум дейт. Бирок ушул жерден иштесем дейм, өз жеримде, балдарым жанында, ата-энем жанында дейт да. Мен ага бизнес азыр ачпа дедим, производство. Кичине акчасы бар экен, күйүп калат да. Азыр үйрөн дедим. Үйрөнгөндө мен өзүм эле дедим, кел биздин производствого эле. Мен андай көп возможность бере бербейм. Адамды мындай карап изучать этем биринчи. Психотипти карап, ответственность кандай, жумуш аткарылабы карап. Ошон адам кел дагы бизге иште выездной технолог болуп. Биздин немелерибизди барып производстволорго берип турасың. Ошол жерге текшерип, ушундай цехтерди таап производстволорго. Ошолорду алып келип, бизде заказ көп да. Ошолорду бөлүп, ушундай болуп иште үйрөн дедим. Ага возможность предоставлять этейин деп атам. Мен өзү негизи личный наставничествода производительдерди окутуп атам да азыр. Чоң производстволорду. Анан кичинекей производстволорду групповойдо окутуп атабыз. Буну сага мына ушул нерсени информацияны бекер берейин. Только иштеп, еще плюс акча дагы табып турасың. Еще үйрөнүп. Андан кийин кичине үйрөнүп ал, 1 жыл иштеп үйрөнүп, анан производство ач. Знания менен уже, туура жол мененчи. Потому что 2 баласы менен жалгыз боюн аз бизнес ачып алып, банкрот болуп, депрессияга түшүп кетпесин дейсиң да. Кайрадан Москвага жөнөп, ошол эле немеге кете бербейчи. Производствону ушу баягы эле нерсеге сөзгө келип такаласың, кайра элечи билим менен. Демек, биздин мекендештер келип туруп эле производство ачыштын кереги жок. Бирок сизден да үйрөнсө болот. Бул жактагы опытный болгондордон. Баарынын элечи туугандары бар, производство иштетип аткан. Ошолорго барып, кызматын кылып, ошол жерден жумуш кылып, ошол жерден үйрөнүш керек да. Жөн жүрбөй үйрөнүп жүрүш керек да. Билимсиз, кичине акча иштеп келип баштап алып банкрот болуп баштаса да жакшы. Бул дагы бир жакшы опыт. Эгерде ким бир иним айтып калды эле өткөндө, кафене ачайын, бариста болуш деп $20 000 бар, с собой кафе ачайын деп. Ач $20 000 3 айдан $5 000 кылып чыгарып кетесиң. Десем, анда эмнеге аш деп атабыз? $15 000 банкрот болом. Ооба, бирок заты опыт сатып аласың. Бул дагы опыт да. Опытсыз, мисалы, кечээ стоматолог инилер менен отуруп калдым. Ар 6 ай 8 айда квалификациясын көтөрүп турушат экен окууларга барып. Бирөөсү Венгрияга, бирөөсү Италияга обучениеге дагы кетип атат да. Любой нерседе адам квалификациясын көтөрүп турат да. Бизде производствону окубай баштайт, анан квалификациясын көтөрбөйт. Туурабы? Мугалим квалификациясын көтөрүп атса, молдолор квалификациясын көтөрүп атса. Эмнеге ушул жагын карашпайт дейм да. Ар дайым өсүп, жаңылык киргизип бериш керек. Кечээ күнү ошол нерсе боюнча байкап калдым бери. Ошто бир мороженое саткан жер бар эле. 2 жыл мурда барына жанына дагы бирөө ачылган экен. Бул аябай күркүрөп иштечү. Барсам иштебей калыптыр. Ошол боюнча турат, ремонт ошол. Адам жок, жандагы күркүрөп атат. Жаңы ремонт кылыптыр да. Постоянно обновление, изденип турат экен, расширяться этип уже жаңы залдарды кошуптур, ичинде адам кайнайт. Берки эч ким жок отурат. Убагында буда кайначыл. Неме өсүү жок.
ар дайым стратегия болуш керек, план болуш керек. Анан кийин обязательно устазың болуш керек. Устазым менен советовать этип, кантип өсөм мен. Мына биздикилер стратегиясы жок, 6 айлык, 1 жылдык стратегия. 1 жылда мен мына кылып, ушу жумуштан мынча прибыль кылып, 30% бизнестин акысын откладывать этип, на расширение бизнеса киргизип, анан 1 жылдан кийин мондой кылып өсөм деп, анда жөн эле заман келип калды, өсүш керек деп эле машинка алып келип киргизе койбойчу. Туура өсүү, стратегия менен. Демек, ар бир адам стратегия менен болуш керек да. Ошол күнү көбүнчө адамдардан байкадым, жашоосунда тайм менеджмент жок экен. Управление временем. Тайм менеджмент жашооңдо жок болсо, бизнесте кое албайсың тайм менеджмент. Тайм менеджменти жок, стратегия жок, план жок бизнес, бул бизнес болуп кете албайт да. Мен бизнес дегенде келечеги бар, чоңой ала турган бизнести айтып атам да. Анан мисалы семечке саткан деле может бизнестер. Кече күнү бир неме еврейди жаман көргөн болуш, еврей дос. Мени семечке сатканын көрүп айтып атпай, убактысын жөн эле кетирип атат дейт да мына. Ушул энергияны ушул убакытта башка ишке кылып көбүрөөк акча тапса болот эле дейт да. Аны деле бизнес десе болот дейм, по сутичи. Мен реальный бизнести айтып атам да. Жок, ал үчүн жашооңо стратегияң, жашооңдо пландарың, жашооңдо тайм менеджмент койгонду үйрөнүшүң керек. Хотя бы 1 айлык. 1 жылдыкты айтпай эле коелу. Мындай бизде ушул бизнес башта десечи, азыркы жаштар магандан көпчүлүгү бизнес башташым керек, $10,000 бере кал, же $5,000, бирөө келет $40,000 бере кал, мен баштайын дейт да. Анан мен айтам да, сен эмне кыласың? Аз $40,000 берсем, сиз айткандай эле минус $40,000 менен чыгасың эртең бизнестен. Десең, неге дейт да, мен акча болсо эле болуп кетем. Акча болсо эле мен бизнесим жүрүп кетет дейт да. Ошого мага дагы күнүгө акча сурашат. Бизнес кылат элем. Сен айткандай эле $5,000, $50,000, $500,000 бизнестерин көтөрүп келет. Анан ал бизнеске өзү ишенбей турган мен көрүп турам да. Бирөөнүн акчасы менен рисковать эткиси келет да. Ушундай кылып айтып берет да, коо сөздөрдү. Ал нерсени сен мурда эле көрүп койгонсуң. Ол сен үчүн жаңылык деп ойлойт. Анан күлүп угасың дагы көңүлү калбасын деп, жакшы экен көрүп, дагы карап көр деп коесуң. Ал деле акча тапмак. Эгерде реальный бизнес болсо, өзү ишенсе, минген машинасын сата коюп калат да. Ал өзү бизнесине ишенбей турат, бирөөнүн акчасы менен рисковать эткиси келет да. Ошентип сенин акчаң менен мындай кылып коюш келет. Анан дагы бир нерсе бар. $5,000–10,000 бизнес жок десем капа болуп атат элдерчи. Мен былтыр $20,000 жазда айтып аттым, $20,000 болуш керек азыр бизнес. Бүгүн ставка көтөрүлүп калды. Инфляция $30,000 болуш керек болуп калды. $30,000 менен башташ керек. Любой бизнес. Бизнес десең, азыр бир кафе ачсаң, кухонный инвентарь, кухонное оборудование, анысы мунусу менен жок дегенде $30,000 керек. Арендага алып баштасаң деп атам да. Бир магазин алып арендага розничный торговля кийимге чыксаң, оборотко бир $30,000 акча керек. Дордойго чыгып отурам, Ош базарга чыгып отурам дейсиң. Любой бизнес ачсаң, $30,000 минимум керек. Туурабы? Анан кийин Wildberries'te швейный цехте $10,000 менен баштайм десең, бул Wildberries лалафо эмес да. Лалафодай мамиле кылбаш керек буга. Wildberries серьезный бизнес. Швейное производство да серьезный бизнес. Буну надам менен бул башка нерсе. Если надам болом десеңчи. Ошо сен баягы Кытай жөнүндө айтып калдың го. Кытайда үйүндө болт собирать этип жүрүп, кийин кичинекей производство кылып, андан кийин бир запчасть заказ келип калат. Машина запчасть, солдатик. Андан кийин алдан запчастьтарга өтүп кетет. Запчастьтарды чыгарып жүргөндө машинанын батарейкасына заказ келет, аны жасап жүргөндө Tesla-дан заказ келет, чоң объем. Аны алат. Машина ошентип жүрүп BYD деген машина чыгарып, азыр дүйнөгө BYD-ни сатып атат. Үйдө болттон баштаган адам да. Бул постоянно изденип, илим издеп, устаз өзбектер менен Кытайларда ошо устаз шакирт деген нерсе калбайт да. Ошо нерсесин үйрөнүп, постоянно квалификациясын көтөрүп, производствону чоңойтуп кетти. Биздикилер жылдап үйдө отурат да. iPhone кезинде гараждан баштаган, чыкты да. Биздикилер подвалдан чыга албайт.
Чыгып өсүү жолун издебейбиз да. А болот деп жүрө беребиз. Демеде сиз мен бизнести минус 10 миң, 15 миң доллардан баштагам да. Жана сиз айткандай эле бизнес баштайт экен десе, магазин ачып, детский магазин. Детский магазин мен түшүнбөйт экенмин. Карасам магазиндердин бүт баарында эле иш болуп атат. А мен баштасам неге болбосун дедим да. Кулбуросто бир аз иштеп чыккан, детский кийимди түшүнөм деп ойладым да. Андан кийин магазин ачтык. Магазинде дагы эмеге ачканбыз. Молодая гвардия менен Фрунзенин кесишинде. Жанында Ош базар бар да. Азыр ойлосом вообще эме да, мындай акылсыздык да. Анан биздин биринчи закупты кылдык тордойго барып эле мен өзүмө жаккан детский кийимдерди алдым, койдум да. Анан коюп алып, даярдап рекламаны коюп, бир кызды отургузуп коюп отурабыз да. Бир ай өттү, сода жок да. Бир айдан кийин жана иштеген кыздын акчасын чөнтөктөн төлөп бердим. Экинчи ай өттү, биздин выручкадан анын эмеси чыкты. Айлыгы чыкты. Үчүнчү айда уже бир аз көбүрөөк саттыр. 1-2 миң сом ашып калды айлыктанчы. Алды эле выручкада бар, сатканда акчасы. Анан ошентип 4-чү айда сезон алмаштырып кетти. Сезон алмаштырганда недофинансирование, акча жок. Негизи магазинде карыз алып баштаганбыз да. Анан кетти жана не кылышты билбейбиз. 3 киши шерик болуп алганбыз да. Жаптык андан кийинчи. Анан кайра бир 5-6 ай стресс болуп жүргөнбүз. Анан сиз айткандай мен баштадык да. Мой гениальный ребенок деген Саид Мурат Давлатовдун китебин окуп калдым. Ошол жерде түшүнгөнмүн да. Биз 11-классты бүтүп эле болду, бүттү, биз билим алып бүттүк деп эле анан кетет экенбиз да. Мен балдар болсо таксиде отуруп алат экен. Мен билем бардык депчи. Кыздар болсо официант болуп кетет экен. Өзүн өнүктүрбөйт экен да. Демек бизге өсүш үчүн, бул нерселерди кылыш үчүн сөзсүз билим керек. Сөзсүз түрдө мындай нерсе айтып коеюн силерге. Адамдын мээси постоянно күнүгө жаңы нейрондорду тууп турат да. Эгерде бирдеке окуп изучать этсең, нейрондор көбөйүп, компьютерден күчтүү болосуң. Иштетип, окуп, өнүгүп өсүп турса мээң. Эгерде өсүп турбаса, мээ негизи жир да. Май. Жамбаштан айырмасы жок эле болуп калат. Мен деле ошондой эле болуп калды. Экотең эле жир да. Иштетсең нейрон иштейт, компьютерден күчтүү, иштетпесең жамбаш эле болуп калат. Ошондой эле болуп калды. Чындыкта боюнга алыш керек. Сен азыр айттың го, бизнес депчи. Өзү бизнесте сен эгерде ушул нерсени устаз менен баштаганда адашпайт болсоң, возможно, сен ушу бизнес күйүп жанып алгансың, кылам элдер кылтат деп. Возможно, устазың сага стратегияны полный чийгенден кийин сен бул бизнести, возможно, кылбай деп даже айтмак да. Себеби бизнесте локация важный да. Кээ бир бизнесте локация важный, кээ бир бизнесте локация не важный да. А именно розничный торговляда кийинде локация важный да. Onu кийин түшүнүп калыпсың, Кийин түшүндүк. 10 миң долларлык эме болгон да, курс болгон да, бир жылдачы. Анан стратегия болгон эмес. Кайсы мына инструменттерди колдоном. То есть бизнесте үмүт болбойт. Үмүт менен бизнес кылган болбойт. Жашоодо үмүтсүз жашаган болбойт. Үмүтсүз шайтан дейт да. Жашоодо үмүт менен жашайсың. Бизнесте үмүт менен бизнес кылбайсың. Мына план коюлат. Мына бизнести кылам, 20 миң доллар немеге чыгам, 5 миң доллар доход, 20 миң доллар выручкага чыгам дейсиң. Бир айда кийинки айга эмне стратегия, ушуга план түзөсүң, кайсы инструменттерди колдоносуң, ошо менен кетесиң анан. Кетип баратканда мына жерде не то болуп атабы, токто, что-то биз тиги планга барбай калабыз азыр. Ошол жерден исправлять этесиң. А үмүт менен баштаган бизнес стартка коесуң, бияктан барып күтүп турасың. Карасаң эле жок. Эмне болду жана кана десең, ал башка жакка кетип калат. Мен азыр сиздин айткандарыңыздан, мисалы азыр биздин мекендеш, жөнөкөй эле таксист, мындай кылса болот экен деп ойлонуп калдым да, стратегия деп атпайсызбы? Бизде көпчүлүк жаштардын бай болушум керек деген каалоосу бар да. Эменде баары бактылуу жашап, бай болуп, машиналарды айдагысы келет да. Бирок
күндө эле ошол каалоолорду каалап коюп таксиде эле отурат же болбосо официант болуп эле жүрөт да. Анан жанагы каалоосу менен өзүнүн кылган иши туура келбейт да, не совпадает да. Амбиция деп коет. Ошо. Амбиция болуш керекпи адамда? Амбиция адамда болуш керек. Бирок амбициянын мусулманча аталышын билесиңби? Нафс. Амбиция бул нафс да. Нафс байыганды каалап атат. Эмне үчүн деген вопроско жооп бере албайт даже. Да, финансовая независимость болуш керек. Бирок кээ бир адам көтөрө албайт. Аллах да билет да кимге кандай беришти. Анан нафсты, амбицияны тизген дегенди билиш керек. Ошо менен сен менен бирге кетиш керек. Алыс кетип калбаш керек. Көбүнүн амбициясы астыда жүрөт. Жетпей калып атат. Анан выгорание болуп, депрессияга түшүп, чарчап калып атат. Амбицияны тизгиндеп, ошо менен бирге, сен менен бирге кеткенде, сен башкарышың керек анычы. Целдерди да туура коюш керек да. Сага келип балаң, мага азыр мына көнөгүң жакты, берчи десе, Чечип бересиң да. Жок, чечип бересиң, эми сүйүп мындай ойноп тур деп, бирок эмнеге дейсиң да. Туурабы? Сага бул көнөк туура келбейт, балам, чоңойгондо кийесиң. Туурабы? Сен мына школага кие албайсың. Ошондой эле Аллах бизге билет. Кайсы нерсе качан керек экенин. Азыр бизге чоң келип калат көп нерсечи. Демек, келип туруп, мисалы, жөнөкөй эле бир мекендеш келди. Ал стратегия менен келиш керек экен. Сиз айткандай, мисалы, швейный тармакты баштайм деген болсо, ушул тигүү тармагына кирип туруп бизнесмен болом десе, анда бир тигүү цехине кириш керек. Ошол жерден үйрөнүш керек. Анан управлениясын өтүш керек. Управленияны үйрөнгөндөн кийин, анан өзү түшүнүп калгандан кийин, окуп үйрөнүп, түшүнгөндөн кийин аны цех ачыш керек. Андан кийин стратегия менен кетиш керек. Кече күнү бир видеода тартканмын. Кыргыздар баардык бизнесте бүттүк нерсени кылганда окуп кыласың. Көп нерсени окуп кыласың да, бирөөдөн устаздан үйрөнөсүң, ушундай кылат да, анан үйлөнгөндө анан бизнес баштаганда ошону окубай кылып алабыз да. Жашоодогу эң важный 2 фактор. Үйлөнгөндө анан Бизнес кылганда. Эң важный факторлор ушу 2 Бизнес менен жашооң. Жашооңу бирөө менен бөлүшүп атасың да, туурабы? Сен жашооң көбүнчө аялыңа зависит этип калат. Ошол жеринде окубай туруп калат да. Мен өзүм 23 жашта жана иним айтып атам, 23 жашта үйлөнгөндө устазга барганмын. Барып 3 ай курс өткөнмүн. Кантип сиздей бактылуу жашайм мен. Ошо кишинин семейный жашоосу, управлениясы жаккан да мага. Кантип сиздей жашоо алып кетем мен. То есть ага чейин мен көргөм, биз дагы мигранттардын баласы болгонбуз да. Россияда багында бир үйдө бир канча семья жашайсың, 3 комната, 3 семья жашайсың, көрүп, ызычуу, талаш, кичине эле болбогон акча үчүн уруш, бирин-бири оспаривать этип, баягындай влияние талаш үйдөчү. Баласы жыгылып түшсө, сен күнөөлүү, ошол нерселерди кантип ушуларда болуп калбайм, кантип сиздей болом мен деп 3 ай курстан өтүп, анан үйлөнгөнмүн. Бизнести деле ошол. Окуп, анан кийин баштайсың. Баштап көрүп, анан кийин проблемага түшүп, анан барбайчы. Кээ бирлери бар, неизлечимый болезнь болуп калган болот. Бизнеси дагы, уже кээ бирлердин бизнесин, мен кээ бир шакирттер келет, бизнесин карап, анализдеп жап дейм да. Жапкандан бир жумадан келет, бактылуу болуп калдым, сонун болуп калдым депчи. Ошого байланып депрессияда жүргөн болот да. Ошону кой бере албай элечи. Анча-мынчасын аялында кой бер дейм анан. Адамды алга сүйрөгөн аял бар, артка тарткан аял бар да. Эркектер деле ошондой. Кээ бир күчтүү аялдарды кармап алган бир манка балачы, аны жүдөтөт. Манка бала дагы нече? Диктаторлор бар баягы. Аялды кордоп, өстүрбөй, аялдын потенциалын кармап отурган. Анча-мынчалар бири-бирине туура келбей эле случайно болуп калганда үйдөгүлөрдүн эме болчу. Ар ким өзүнүн теңин табыш керек. Мен негизи өзү ушундай сүйлөйм. Жалпак тилде ачык. Сам. Өзү 1,5 диплом бар. 1,5? 1,5. Өсүп бүтпөй калганмын. Жарымы кайсыныкы? Жарымы психолог окуганмын.
акчасын төлөй албай банкрот болуп калгам да. Өзүм ошентип. Бирөө финансист, экономист, национальный да. Национальный Финанс кредит. Бизде Кыргыз ТВ тармагында, биздин Кыргыз ТВ тармагында кандай чоң мүмкүнчүлүктөр бар? Алдыда анан кандай коркунучтар бар? Ошол боюнча эксперт катары оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Бизде сен жанагы эле айткан Италия болушка мода жагынан бизде возможностьтар бар. СНГнын Италиясы боло алабыз да. Себеби биз основной модага, даже кичинекей цехтер өздөрү модель придумывать этет да. Эмне мода болуп атат, карап туруп өздөрү кичине өзүнүн изюминкасын кошуп туруп чыгарып атышат да. Так что бизде потенциал чоң. Анан кыргыздар живучий элбиз. Россияда айттым го, мигрант болуп жүргөнүбүздө кандай закон принимать этсе, жолун таап бизнес кылат да кыргыздар. Адаптация болобуз. Ошон үчүн бизде возможность ито азыр ачылып атат. Көп элдер знанияга келип калыптыр. Мени бир каттуу өкүндүргөн нерсеси, элдер знания издеп кадимкидей форумдарга барсаң, 500 адам, 600 адам форумдарда жык. Анан мурдагыдай концерт, развлечение да азыраак. То есть элдер знанияга умтулуп калыптыр, түшүнүп калыптыр, ойгонуп атышат. Бир нерсеси өкүндүрөт, 80% аялдар окуп атат. Аялдар тууру жака өсүп баратат. Эркектер окубай атат. Бир аз кибер бар да бизде эркектерибиздечи. Киберди алып койсок биз өсөбүз. Билим менен өсөбүз, биз билебиз. Кибер бар. Только баняда, улак, бильярд, PlayStation, футбол, аш, ушинтип жүрүп эле анан биримиз койчу аны деп мен кечээ эле айттым. Сүйлөсө цех пех иштетесиңби деп сүйлөп. Эми көп болсо бир жип мингендер, бир особняк салгандар. Эми албал эмес башкалар. Ончолук дүйнөлүк уровеньде бизнесмен жок да биздечи. Анан бизге эрте, пока кибер болуп, мынтип койчу дегенге биз только өсүшүбүз керек. Чакырат элем именно эркектерди, жигиттерди. Биз семьяны алдыга сүдүрөй турган адамбыз. Биз аялга жол башчы боло турган адамбыз. Биз ата-энебиз сыймыктана турган адамбыз. Биз аркабызда наследие калтыра турган адамбыз. Жигитти бабаларым менен сыймыктанам мен. Мен Тилеке Батырдын, мен Асан Бидин, мен Адыгиненин урпагымын депчи. Биз менен сыймыктаныш керек урпактар. Жигит только знаниясы менен, элге кылган кызматы менен эл оозунда калып кетет. Өлөт. Эркектерди сактап калыш керек болуп атат дейт да. Ал эркектердин көпчүлүгү азыр 80% аялдар окуп атат деп атпайсызбы? Семинарга чакырсаң деле, университетке бар, чет мамлекетке чыгып изленип аткандар деле бүт бардыгы кыздарыбыз азыр изленип жүрөт да. Эркектер ошол жактан өтө пассивный экен да. Эркектер болбой калды дегени. Жок, пассивный азырынча. Бирок убакыт келек. Бир кезде дават жаңы келген кезде биз 20 жыл мурда биринчи даватка чыгып мүнткенде дават жаңы келген кезде койчу тиги юбкаңы кийип, допуңу кийип койчу деген негатив көп эле да. Именно дават жагыначы, дин жагына. Бүгүн элдин баары воспринимать этип калды. Каждый адам уже дин алымдарды окуп, дин китептерди окуп, мечитке барсаң адамдар толуп, багымдатка барсаң, мындай 1 саат толуп этти, азыр 3 саат толуп баштады, уже 2,5 саат болупчу. Бул нерсе да бизге бир аз түшүнүксүз нерсе болуп атат да. Анан инфо-цыганство деген нерсе көбөйүп атпайбы? Биз 80% инфо-цыганство да. Кайерде инфо-бизнес бар, кайерде инфо-цыганство бар, бир аз түшүнө албай, ошодо неме болуп атат. Мен ойлойм, эркектер да, жигиттер да койгонуп, бүгүнкү күндө менде азыр личный наставничество в основном эркек балдар окуйт да, жигиттер. Өсө турган бизде убакыт келди, түшүнүк келип баштады, түшүнүп эми өсөбүз деп ойлойм да. Бизде азыр мисалы ошол эле инфо-бизнес Америкада 20-жылдары башталган да, 1920-жылдары башталганда бум болуп. Уже 40-жылдары ушундай баягы Генри Форд немелер бүттүгү ошолордун устаз менен жүргөн немелер менен да. Бүгүнкү күндө уже корпорациялар дүйнөнү бизде деле пол американский производстволор жеп калбадыкпы, туурабы? Кытайда 30 жыл мурда башталган. Бүгүн ошонун немеси деревнялар Дубай болуп кетти. Бизде эми башталып атат. Эл эми ойгонуп атат. Казакстанга келди, Россияга келди, бизге эми келип атат. Ошон үчүн бир аз чочулуп атабыз, жаңылык болгон үчүн түшүнбөйчү.
иншаллах билимге, туура билимге, финансовая грамотность, туура билимге, билим десе эле туура эмес билим да аябай көп да негизичи. Университетте 5 жыл окуган, финансистке окуган мен, финансовый алгоритмдерди түшүнбөйм деле до сих пор. Бирок устаздардан, бизнес тренерден алган сабагым, анан духовный наставниктерден алган сабагым көбүрөөк пайда болуп атат да мага жашоомдо. Тегүү тармагынын коркунучтары, кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Бизде алдыда ошол боюнча дагы. Коркунуч кече күнү жаралды иностранецтер келсе, элдер түшүнбөй барып тепкилеп, нацизмчы. Патриотизм менен нацизмди алмаштырбашыбыз керек биз. Патриотизм бул жерге болгон сүйүү, улутка болгон сүйүү нацизм. Биз башка өлкөлөрдө жүрдүм, бир нацизм көрбөдүм да. Россияда көрдүм, анан ушу кошуна мамлекеттерден көрдүм, бирок башка четке чыкканда англоязычный жактардан көрбөдүм. Бул менин жерим, бул менин элим деген оюна келбейт экен дажечи. Биз ушул нерсе нацизм коркунучта турат. Себеби башка элди киргизбесек, сырттан инвестицияларды Кытайдын, бул жактан рабочий силаны киргизбесек, ошол нерсе коркунуч болуп турат. Булар нерсе бизди басып албайт. Индия бизди басып албайт, Кытай бизди басып албайт. Чисто рабочий сила акча, бизнести кылыш керек. Биз ошо менен акчасы бар өлкө всегда независимый болот. Биз ошо менен акылдууларыбыз өсөт, акча болот. Ресурс да бул окуу, билим алууга акча чоң ресурс да. Акчаң жок болсо билим ала албайсың. Ошо менен чоң немебиз өсүп, независимость ошодо болот. Акчабыз жок, өзүбүз менен өзүбүз камалып отура берсек, башка жактар өсүп кете берет дагы, биз жаныбызга эле кошто басып коет. Акча жоктук, ушул зависимый болосуң. Демек дагы деле өнүгүү. Өнүгүү иншаллах. Иншалла. Чыңгыз байке, Алла разы болсун, аябай сонун кеңеш болду. Буюрса биздин көрүүчүлөргө жагат деп ойлойм. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Анан биздин жалпы көрүүчүлөргө кандай кеңештериңизди айтат элеңиз, кандай сунуштарыңыз бар, ошол боюнча берекебиз жыйынтыктар. Лениндин сөзү дебеңиздер. Мусулман катары айтам. Биринчи түшкөндө Аллах биринчи жөнөткөн аяты бизге, биринчи жөнөткөн посланиясы Икра болду. Оку. Жабрил алейхиссалам пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга алысына келгенде оку деди. Икра бисми роббикеллази халак. Алланын ысмы менен оку деди. Эмне үчүн кылганыбызды да билишибиз керек. Эмне үчүн билим алабыз? Ошон үчүн оку. Сон. Алла разы болсун. Буюрса дагы да кийин ушундай подкасттарга чакырып турабыз. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ал сиздерге да рахмат.